энергетика же болбосо жаратылыш ресурстары бул өлкөбүздүн негизги бир байлыктары десек да болот. Биз бүгүн ушул энергетика тармагын сөз кылабыз. Анын үчүн жогорку кеңештин депутаты Кожобек Жайчыбековичти чакырганбыз. Саламатсызбы, Кожобек агай? Саламатчылык. Белгилеп айта кетели окурмандарга, Кожобек Жайчыбекович бул жогорку кеңештеги ушул энергетика тармагын көзөмөлдөй турган отун энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы. Куш келипсиз, Кожобек агай. Биринчи эле сурообуз бул учурда бүгүнкү күндө ушу энергетика жаатына кандай баа бересиз? Бул тармакта кандай иштер жасалып атат? Бүгүнкү күндө энергетика тармагына мен бааны мындай аябай жаман деп да бере албайм, аябай жакшы деп да бере албайм. Бул энергетика тармагы негизи бизде мындай начарыраак болуп турган убагыда бүгүнкү күндө. Себеби дегенде энергия системада, энергия секторда бизде аябай көп проблемалар бар да. Бүгүнкү күндө проблемалар бар. Биринчиден, бул энергетикада көпчүлүгү азыр эскилиги жеткен. Мисалы үчүн ошол эле АО Чакан КЭСти алсак, алар 57-жылы андан да мурун курулган оборудованиялар турат. Алардын 90% уже износ болгон. Ошол эле электр станциянын, ошол эле распред компаниялар жана бөлүштүрүү компания, ошол эле улуттук национальный энергосет Неска деп коебуз. Ушулардын баары тең 60, 70, 80%ке чейин бүгүнкү эскилиги жетип калган да. Бирок ошол эле учурда энергия секторуга бөлүнгөн акчалар, тышкы карыздар, өзүңөр билесиңер, булар 102 миллиард 500 миллион бүгүнкү күндө. Мына эми ушул жакынкы 5 жылдын ичинде булардын выплатасы, төлөй турган карыздын төлөмдөрү 10 миллиардка жетет. Муну кантип төлөйбүз? Ошол боюнча ойлонуш керек да, ошол боюнча ойлонуш керек. Мына бизде азыр жаңы генерациялар курула элек. Электр энергия мощностор бизге жетишпейт. Өзүбүз араң чыгып атабыз, мына ОЗУП деп коебуз. Кыш күз даярдыгында өзүңөр көрүп атасыңар. Биз мындай пик менен чыгабыз да. Бизде азыр жаңы проект бар, бул КАСА 1000 деген проект келатат. Алга каяктан электр энергиясын биз таап беребиз да. Бүгүнкү күндө ошон үчүн жаңы генерациялар курула элек. Өзүңөр билесиңер, бизде министерство болгон. Азыркы күндө улут электро холдинг болуп атат энергетикада. Мен коңгуроо кагып келатам. Депутаттар да биз өзүбүздүн чечимдерибизди бергенбиз. Ошо министерствону кайтадан калыптандыруу боюнча. Ошол эле учурда министерствого берилиш керек дагы алардын активдери, компаниялардын бүттө министерстводо болуш керек дагы. Анан совет директоров ошол резервден тандалып алынган совет директорлор резервден алынып, алар ошол кадрларга жооп бериш керек дагы. ФУГИ ошол резервден алынган РФ комиссиялар ошолордун баягы акча финансовый каражаттарын эсептегенге бул ФУГИ жооп бериш керек да. Кожобек, ушул сиз айтып өткөн жогорудагы көйгөйлөрдү мындай чечиш үчүн кандай тоскоолдуктар болуп атат? Балким бир мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизиш керекпи? Туура айтасыз. Эмне кылыш керек? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө биз ЭСтин алкагына кирген боюнча, вообще закон об электр энергетика боюнча биз ошол ЭСтин алкагына байланыштырып туруп, соответствие келтирип, биз ошол мыйзам долбоорун иштеп чыгыш керек болчу. Аны биз депутаттар иштеп чыкканбыз. Муну өкмөт иштеп чыккан жок, алар менен согласовать этип иштеп чыкканбыз дагы. 3 окуудан өтүп, анан өлкөбүздүн президенттин тараптан каршы пикир болуп, азыр бүгүнкү күндө ал ошол илүүнү бойдон турат да, турат. Жакында эле мына биздин комитетке, профильный комитетке Акылбек Үсөнбекович Жапаров сунуш киргизди. Протокол тапшырма менен биз жумушчу топ түзүп, азыр өзүм да кирдим ошого. Биз ошол закон об электр энергетика же болбосо пакет менен ошо земельный кодекске, жер кодексине, суу чарба жагына жана башка көптөгөн мыйзамдардын баарын тең биз шайкеш келтирип алып чыгалы деп атабыз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө мына электр энергиянын кайра жарачу булактар ВИЭ деп коет, жана Чакан КЭСтерди куруу боюнча күндүн нуру менен ветровый деп коет, баягы шамал менен алына турган бизде бир дагы курула элек андай электр энергия. Өлкөлөрдө бар мисалы. Коңшу өлкөлөрдө бар, Өзбекстанда бар, Казакстанда бар. Анан ошентип биз ошол мыйзамды кабыл алып президентибиз кол коюп берди. Эми ошонун укуктук ченемдик актылары деп коет, подзаконный актылары деп коет, положение деп коет, ушулардын көп. Ошол подзаконный актылары баягы мыйзамдын астындагы өздөрү өкмөт түзө турган актылар, положение, условиялары негизи бүгүнкү күндө иштелип чыга элек. Бизде азыр
гидроресурс деп коет, суу ресурсубуз аябай көп, суунун башында турабыз. Ар дайым айтып келатабыз, биз суунун башында турабыз, биз кыйынбыз деп. Бирок ошол учурда биз мына көмүр жагып атабыз, көрүп атасыңар. Ар дайым мазут жагып атабыз, газды колдонуп атабыз. Ошол учурда биз суу булагынан жаралган электр энергияларга көп көңүл бөлбөй атабыз. Мына Тажикстан коркпой үркпөй туруп Урагун КЭСин куруп башташты. Биз мынакей жогорку Нарын каскадын курабыз деп Русгидро менен договорчу аларыбызда ишке ашпай калган учур. Эксперттер айтып келет, Бишкек жылуулук борборуна Кыргызстанда өндүрүлгөн, Кыргызстанда казылган эле көмүрлөрдү жакса болот деп айтып келет да. Анан бирок биз азыр Казакстандан баягы чоң суммага көп көмүр сатып алып атабыз. Анан негизи ушул эксперттердин айтканы туура болсо, жогорку кеңеш эмне үчүн ушул жака көңүл бурбайт? Биз эксперттер жок эле, муну жогорку кеңеш 2010 жылы мен депутат болгом. Ошондо болгону 50 миң эле тонна көмүр алынчы, жергиликтүү көмүрдөн 50 миң, 60 миң эле аз эле келчи. Биз коңгуроо кагып атып, мына бүгүнкү күндө мынакей 500 миң, 600 миң тоннага чейин кетип баратат. Бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө ушунчалык көбөйдү. Мен кошула албайм, себеби дегенде биздин ТЭЦ темир жолго ылайыкталып курулган. Ошол вагондор кирип ошол жерден вагондор менен түшүрүлөт. Урукава деп коет, чаң чыгарбай түшүрүшөт. Андан тышкары ал жерде котелдор бар. Котелдорду мынакей азыр бул китайский TBA компаниясы, чыр болуп аткан компаниясы курганда ошол жергиликтүү көмүргө ылайыкташтырылган. Андан тышкары электр станция жылына акча бөлөт дагы. Ошол ТЭЦ өздөрү ушу биздин жергиликтүү көмүргө ылайыктап котелдордун ремонтун өткөзүп, баягы переделка деп коет, кайрадан жасап чыгарып атып, биз ушул абалга келдик. Бүгүнкү күндө ошо 50 миң тоннадан мына 450-500дөн ашык миң тонналарга чейин кетип баратабыз. Эми азыр цифрасы эсимде жок болуп атат, ошого жетип калдык. Казакстандан келген баягы миллион тонна, 900 миң тонна дегендер келип атат. Бүгүнкү күндө мына Шабыркүл деген разрезтен алып атат. Аны лабораторный данный менен, ошол жердеги адистер менен биз көп жолу мындай сүйлөшкөнбүз. Бетме аткан эмне үчүн ушул суроону биз да көтөргөнбүз. Эмне үчүн жергиликтүү өзүбүздүн кара кеченин көмүрүн деп. Кара кечеге бүгүнкү күндө миллион тоннаны бергиле десеңер дагы алардын аз күчү жетпейт. Биз Мамлекет ушул жака кол кабыш кылса болбойбу? Биз мен баш болуп баарыбыз эле ушуну айтып келатабыз. Эмне үчүн биз өзүбүздүн көмүр турса, өзүбүздүн ГП көмүр түзүлүп турса, биз аяка көңүл бөлбөйбүз. Эмне үчүн техникаларды кредит кылып алып аларга бербейбиз? Эмне үчүн азыр кара кече көмүр өзү деле берген жок анча объемду. Жанакы 500 миң, 600 миң тонна көмүрдү ал консорциум кылып, ошол эле Шарбон, Паншер, Берекет жана башка частныйлар, менчик разрезтер чогулуп алып туруп берип атышат. Бүгүнкү күндө кара кече мамлекеттик болгону менен өсүп полностью бере алган жок, ал уюштуруп берип атат да. Эмне үчүн ошону кылбайсыңар деген суроолор келет да. Ошол Казакстандан болобу, башка жактан болобу? Чет жактан көмүр ташып келүүдөгү мамлекеттик ишканалардын жумушуна кандай баа бересиз? Ушул жактарда баягы көптөгөн бир ар кандай сөздөр айтылып келет, мисалы коррупциялуу сөздөр бар деп. деп. Берден мындай келет да. Мен ушу комитетти карап келатам, ар дайым эле коомчулукта ошол эле Кыргызстандагы кээ бир адистер, эксперттер бу жерде коррупция бар, бу жерде уурдалып атат, бу жерде мындай деп келет да. Бирок мен колунан кармап алгандан кийин муну толук айта албайм. Себеби дегенде тендер өтүп атат. Тендер мынакей биз Кыргызстан тарабынан ГП көмүрү катышып, жанакынча местный угылга тендер өтүп атат. Казакстан разрезине дагы тендерлер өтүп атат. Ошонун үчүн эле Шабыркүл утуп кетип атат да разрез ар дайым. Могу акыркы кездери эл арасындагы коомчулуктагы электр энергиясынын баасы көтөрүлөт деген дагы сөздөр айтылып келет да. Деги эле ушул электрге болгон тарифтин өсүшүнө кандай карайсыз? Эми мындай да, негизи тариф саясатын бизде Гартек деген көз карандысыз өзүнчө организация түзүлгөн. Бул Гартек деген ушул тариф саясатын жүргүзөт. Биз мурун 5-созуптагы экен, бул жогорку кеңеш менен согласовать этет, келишет деген жери бар болчу. Ошол экени өкмөт суранып алдырып салган да. Ал полностью азыр ошол Гартектин мойнунда да. Бүгүнкү күндө тариф саясатын 3-4 жылга чейин булар иштеп чыга албай атышат. Эчтеке тариф саясаты жок.
Ошон үчүн мен ойлойм бул тариф саясатын Гартек иштеп чыгыш керек. Кандай элге жагымдуу кылыш керек. Бизде мындай бөлөк коңшу өлкөлөргө караганда конечно арзан, бирок ошол эле учурда арзан болгону менен элибиз коңгуроо кагып атат, арзан деп коесуңар, бирок биздин социальный жашоо менен байланышканда бул айлык аз, айлык маyan аз, жашоо шартыбыз ылдый. Ошон үчүн муну карагыла деп атат да эмес. Ошондой эле шартта элдин социальный жашоосуна байланыштуу Гартек эмне үчүн иштеп чыкпайсыңар деген каттарды жиберип коңгуроо кагып атабыз. Эми муну Гартек иштеп чыгыш керек. Сиз жетектеген комитет ушул Тоо кен тармагындагы көзөмөлдөйт. Ушул бүгүнкү күндө Тоо кен тармагында кандай көйгөйлөр бар, же болбосо кандай жакшы иштер жасалып жатат? Ушулар боюнча дагы айтып өтсөңүз. Тоо кен тармагында ошол эле энергия сектор тармагында эле проблемалар Тоо кен тармагында да көп да. Тоо кен тармагындагы проблемалар өзүңөр көрүп атасыңар, бүгүнкү күндө ошол мыйзамдардын иштеши. Ошол Тоо кен тармагында жер казынасы боюнча мыйзамды мен бир эмес эки жолу катышып иштеп чыктым. Мына бүгүнкү күндө дагы биз келер менен 3-сентябрда комитеттин демилгеси менен алып чыкканбыз. Ошол Тоо кен тармагындагы мыйзамдардын келишпестиктери, бүгүнкү күндө фактыда көрүнүп аткан, практикада көрүнүп аткан кемчиликтерди жоюу боюнча биз иштеп атабыз да бүгүнкү күндө. Эми бул Тоо кен тармагында өзүңөр билесиңер, негизи биздин байлыктарыбыз көп, алтындарыбыз көп деп коебуз дагы бүгүнкү күндө ошол байлыктарыбызды колдонуп атабыз. Мамлекетке кирип атабы. Эми кумтөр саясатташып кеткен, ага мен токтолбой эле коеюн. Ал баягы Акаевдин убагынан бери башталып бүгүнгө чейин мынакей келатат. Мына кийинки эле жер үй, например. Бул союз мезгилинде тастыкталган запасы бар, 100 тоннадан ашык запасы бар. Геологический чалгымда өткөн, изилдөө иши өтүп запаска коюлган сонун биздин ушундай алтын запасы бар месторождение да эми. Ошол экини конкурска 100 миллионго берип, биз өзүбүз кыргыз алтынга берип, ошол экини 100 миллионго бербестен эми 4 миллиардка жакын биз алабыз да эми 4 миллиардка жакын бизде киреше кирет эле. Ошонун негизинде иштеп чыгарган болсо 2 миллиарды кетсин, же 2,5 миллиарды кетсин, 1,5 миллиарды бизде карат эле да, например, доллар менен. Ошол экинде уникальный сонун жерибизди бүгүнкү күндө биз болбогон бир 100 миллионго берип койдук да. Өзүбүз кредитке коюп, любой банк акча берет эле мамлекетке. Муну өзүбүз ЗИФ куруп, инфраструктурасы бар эле, баары ошону оңдоп, өзүбүз иштетсек, бул мамлекетке аябай чоң пайда алып келмек. Ошондой эле көптөгөн дагы эле биздин байлыктар бар. Мына көмүрдү бүгүнкү күндө Ошто Туюк Каргаша деген сонун как суу иши көмүр чыга турган сонун кен байлык бар. Аны да конкурска алып чыгып атат. 30 миллион деп коюп атат. Эми 30 миллионго киши келбейт, келе калбайт. Инвесторлор эмне үчүн бизден көп кача башташты? Бизде, например, жергиликтүү бийлик, айда түшүнбөстүк, коррупцияга аралашкандар. Ошол эле бир айдын ичинде эч кандай замечание жок болсо жердин отводун кылып бериш керек. Аларды кармагандыгы. Ошол эле жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү эл менен инвестордун келишпей калганы. Бизде, например, жер кодексине жазылып калган, ошол жергиликтүү калктын оюн билиш керек депчи. Ал түзмө-түз сүйлөшүү деген жок жу. Биз анын баарын тең тетири кабыл алып, барганда противостояние болуп атат. Инвесторго биз мындай жылуу условия түзгөн жокпуз. Ошол инвестор бул жерге акчасын салайын, иштетейин, анан дагы доход көрөйүн деп келет да. Ошондой мамиле болбой калды. Көпчүлүк жерде противостояние болуп атат дагы. Өзүңөр көрүп атасыңар, өрттөйгөн көрүнүштөр болуп атат. Кыйкырык, өкүрүк, провокаторлор чыгат. Ушундай бир жаман көрүнүштөр болуп атат дагы. Биз коомчулукта мындай туура эмес көрүнүштөрдү алып барып атабыз. Катмарга мындай жалакат ошондой болуп атат. Жакында эле Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан мыйзам долбоор кабыл алынып, уран кенин Кыргызстанда казууга же болбосо чалгындоого таптакыр тыюу салынды. Анан сиз айтсаңыз, ушул туура мыйзам долбоор туура болдубу? Туура чечим болдубу? Негизи эле уран деген бул аябай адамдын ден соолугуна коркунуч алып келе турган бул эме болот, кен байлыктары болот, эми ошого кирет казынага, жер казынасына. Анан булардын өздөрүнүн нормалары болот. Өйдө бийиктикте жанакындай рентген болуп кетсе, анда адамдар жанакындай жаман оорууга чалдыгат. Ошон үчүн бул коомчулук көтөргөн нерсе, мына Кызыл-Омпол деген бул биз көлүбүз, бир эле көлүбүз бар. Көлүбүздү биз туризмди өнүктүрөбүз. Көлдүн тегереги биосфера жанакындай таза болсун,
туризмдер мындай болсун, элдер коркпой келсин десек, анда биз көлдүн тегерегин көздүн карегиндей сакташыбыз керек да. Эгерде андан бөлөк Сары Жазда бөлөк бизге ден соолукка мындай зыян келтирбеген, жакын население жакын турбаган жерлерде анда ошол эмесин карап, эми азыркы күндө заманбап технологиялар болуп атат. Ошол согуш маалында, илгери Союз маалында казылып алынган экен бизде. Ал технологиялар азыр эскирген, андай технология жок. Ошон үчүн мен ойлойм, кара балта иштебей калды деп кыйкырбай, ошол жаңы заманбап технологияларды алып келип, элге түшүндүрүп, эгерде ошол зыяны жок алып чыга турган болсо, көлдүн тегереги эмес, тиги бир алыс жерлерден анан ошол заманбап технология менен бир убактарда, например, иштетсе, может болор. Азыр негизи бул технология менен болбойт.